Мына жер казынасын пайдалануу боюнча учурда кырдаал боюнча айтып коеюн. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекетибиз ар бир мамлекет бай. Кембагал мамлекет болбойт. Бардык мамлекетте байлыктары бар, кем байлыктары бар. Жана биздин мамлекетте ошондой бай болгон. Дагы деле байбыз. Бирок ошол байлыгыбызды өзүбүз иштетпестен, байлыгыбызды талап тоноого таштап койбодукпу. Ар бир мамлекеттин кем байлыгында биздин мамлекеттин үлүшү жана мамлекеттин элдин ырыскысы болуш керек. Болуп жүргөн бул. Ал эми муну биз бекер берип коюп, бекер талатып коюп, кайсыл бир чиновниктер чөнтөгүнө өзүнө тыйынын алып туруп жүрүп жүрүшкөн. Мындай болбойт. Мамлекетибиздин бир дагы кем байлыгын талатпайбыз. Бардыгы Кудай буйрса элдин пайдасына иштешет. Акыркы эле 2025 эле жылы 200гө жакын лицензияны кайтарып алдык. Жанагы ошентип биздин экологияны талкалаган компаниялардын баарын текшерип чыгып 100 миллион доллардан ашык акчасын төлөттүрдүк. Көптөгөн ишканалар азыр токтоп турат. Биз айтып атабыз, пайдаңар тийбесе дагы зыяныңар тийбесин деп атабыз. Бизге алар иштеп, өздөрү айлык таап, байып кете берип, анан бизге зыян тийип калган кем байлыктын кереги жок деп атабыз. Биз колубуздан келбесе, кийинки муун иштетер. Так. Бирок талап тоноого, талкалоого, биздин байлыктарыбызды бекер алып чыгып кетүүгө жол бербешибиз керек. Бул негизги биздин милдеттерибиздин бири. Уюшкан кылмыштуу топтордун токен компаниялардын ишине кийлигишүүсү боюнча дагы өзгөчө көңүл буруп атабыз. Себеби бул биздин кем байлыктарыбыз бай болгонубуз менен буларды талап тоноону методикасын үйрөнүп алышкан. Булар кимдер? Булар ошо уюшкан кылмыштуу топ, жергиликтүү же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктер жана инвесторлор. Чогулуп бири-бирине сатып, бири-бирине алып берип, бири-бирине кырыша болуп ушинтип жүрүшөт. Ушунун баардыгын токтоттук бүгүнкү күндө. Мындан ары эч ким эч кандай биздин жер байлык кендерибизди бирөө-бирөөгө сата албайт. Муну толук токтоттук. Алдыңбы, иштетесиң. Иштеттиңби, пайдасын мамлекетке төгөсүн. Төг албайсыңбы? Анда биз лицензияны алып коебуз. Болду, всё. Андан сырткары биз азыр кен байлыктарды иштетүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ким кайсыл лицензия алган күндө дагы 30% мамлекетке милдеттүү түрдө мыйзамдын чегинде мамлекетке жазып анан кийин лицензия алат. Мурдагыдай жөн эле мамлекеттин үлүшү жок, бир дагы процент бербей алып эч ким алып кете албайт. Мыйзамды өзгөртүп койдук ушинтип.